Путин Россияда Куранды сыйлабагандык кылмыш болуп саналат. Президент мусулмандардагы ыйык нерсе башкалар үчүн да ыйык болушу керектигин белгиледи. Россияда Куранды сыйлабагандык башка мамлекеттерге салыштырмалуу кылмыш болуп саналат. Бул тууралуу Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин билдиргенин РИА Новости жазды. Президент Россия Куранга карата мыйзам эрежелерин ар дайым сактап келерин белгилеген. Мусулмандардын бул ыйык нерсеси башкалар үчүн да ыйык болушу керек. Башка өлкөлөр тескерисинче кылаарын билип жатабыз. Адамдардын диний ишенимдерин сыйлашпайт. Анан аны кылмыш деп эсептейт. Биздин өлкөдө бул кылмыш Россия Федерациясынын конституциясында жана кылмыш жаза кодексинде жазылган. Бул кылмыш сыйлабастык, региондор жана конфессиялар аралык кастыкты козутуу. Биз мыйзам эрежелерин дайыма сактайбыз деген президент. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары Швецияда полиция кызматы Курман айтта Куранды өрттөө акциясына уруксат бергенин жазган. Анын жүрүшүндө 37 жаштагы эркек киши Куран китепти тытып, андан кийин өрттөп жиберген. Наразы болгондор Кудай улук деп кыйкырып, таш ыргытууга аракет кылганда полиция кармап кеткен. Маалымат Спутник Кыргызстан. Вот это святыня и мусульманская святыня. И для всех других тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. И по Конституции, и по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление. Неуважение и разжигание межрегиональной, межконфессиональной розни. И мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил. Спасибо. А вам большое спасибо за этот подарок. Он, безусловно, найдет свое достойное место в Кремле. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байыл мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Аравандагы тургун айт намазга баратканда ымыркайдын жансыз денесин тапты. Аны иттер сүйрөп жүргөн. Ош облусунун Араван районунда ымыркайдын жансыз денесин иттер сүйрөп жүргөнүн жашоочулар көрүп, милицияга кабар беришкен. Бул тууралуу Турмуш басылмасына Өздүк булактар билдирди. Бул маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгы тастыктады. 28 июнь күнү саат 9:30 чамасында Араван райондук ички иштер бөлүмүнө Юсупова айыл аймагында талаада ымыркайдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул билдирүү маалыматтардын электрондук журналына катталып, текшерүү иштери башталган. Текшерүү учурунда 2023 жылдын 28 июнь күнү эртең менен Араван районунун Юсупова айыл аймагынын 59 жаштагы тургуну Курман айт намазына баруу үчүн өзүнүн турак үйүнөн көчө тарапка чыгып бара жатканда иттер топтолуп калган жерди байкаган. Ал жерге барган учурда эркек ымыркайдын жансыз денеси экенин көрүп, жансыз денени айылдын мечитине алып келип, окуя боюнча милицияга кабар бергендиги аныкталган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги жана райондук прокуратуранын жетекчилиги барган. Ыкчам тергөө тобу тарабынан окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, схемалар чийилип, күбөлөр сурак алынган. Ымыркайдын жансыз денесине сырттан кароо жүргүзүлүп, соттук медициналык экспертизага дайындалды. Учурда окуя боюнча тергөө амалдары улантылып жатат. Маалымат Турмуш KG.